Бул жерде саясат бар деген ойдомун. Саясат бар деген ойдомун. Анткени кандайдыр бир күчтөр бийлик топтогондон кийин, байлык топтогондон кийин саясатта дагы бир чоң ролду ээлегенге аракет кылышат да. Ошондой күчтөр менен кагылыш болушу дагы мүмкүн. Азаттык радиосун ала турган болсок, Азаттык радиосу бизге көптөгөн жылдар бою демократиянын бир жакшы үлгүсүн көрсөтүп келе жаткан радио деп эсептейм да. Мен Азаттык радиосу менен анча деле алакам жок. Анткени мен саясатка көп басып жасабагандыктан алар дээрлик мени чакырышпайт. Бирок ошондой болсо дагы мунугу ачыктыктын, демократиянын, туура сөздүн, калыс сөздүн үлгүсүн көрсөтөт Азаттык көпчүлүк учурда. Анан мындай болуп, мен дагы жакын арадагы жолдоштору, досторуман уктум. Мына жакында эле Олжобай Шакир менен сүйлөшүп отуруп, андан дагы ушул ойду айтып, ушул ойду айтканынан, дагы башкалар ушул ойду айтканынан кичине ойлонуп жатам. Эгерде кандайдыр бир Азаттыкка басым жазалып, ушул Азаттыктын аброюн түшүрөлү деген аракеттер болсо, бул жаңылыштык болот деген оюм бар. Бул жаңылыштык, ким гана болбосун. Анткени кимдин гана заманы өткөн жок. Баарынын заманы өткөн. Бүттүгүнүн. Бир кезде Акаевдин заманы, Акиевдин, Атамбаевдин заманы, мүмкүн азыр дагы Матраимдин заманы болуп аткан чыгар. Дагы өтөт. Азаттык калып келген. Ал кала берет. Алардын өзлөрүнүн бир жакшы калыстык формалары бар, иштеген. Кээ бир учурда мүмкүн анда да аша чаап кеткендик байкалат чыгар. Бирок мындай учурлар өтө аз Азаттыкта. Башка телеканалдарга, башка радиолорго, башка маалымат каражаттарына салыштырган болсок да, генералдуу түрдө жалпысынан ала турган болсок. Ошондуктан Азаттык бул жерде көп учурда үлгү көрсөтүп келген. Анан мындай басым менен Азаттыктын кайратын коручта жоготобуз, мокотобуз, же болбосо дагы бир ушундай деген ойлор болсо, бул түпкүлүгү туура эмес, калпыс ойлор. Анткени ошол Азаттык түзгөн традиция, Азаттыкта иштеп кеткен канчалаган инсандар, канчалаган руханий инсандар буга жол бербейт. Бул азыр бир кандайдыр бир убактылуу нерсе болуп атышы мүмкүн. Азаттык мурдагы кармаган позициясын дагы деле кармайт деген оюм бар. Анан бул кыйынчылыктан баары бир акырын гана чыгып кетет.